Assalamu алейкум. Ардактуу биринчи KG'nin көрүүчүлөрү амансыздарбы? Бүгүн сиздерге Мада айылынан Кокризар көчөсү, абасы таза, 11-ге 13 экен, 11-ге 13 болгон бул жер үйдү сунуштайбыз. Алдыда мындай ората курулуптур, айлана тегереги песка блок менен тосулган. 7 сотук экен документте. Агабыздын айтуусу боюнча. Бул сырткы короо. Үйдүн фундаменти жакшы дейт. Сыртынан бери кооздогон үйдүн сырты бул. Айлана тегереги 5 кошкон. Алайлык туугандар, чоң айлык туугандар, мадылык туугандар. Кыскасы бул жерде 5 кошкон дейт. Мына бул жагында баягы малга кырмайм десеңиздер, мына жака малды кое берсеңиздер да болчу да, таза, абасы таза экен негизи, сонун жер экен. Мектеп мына Мадыга эле барып келет. Бала бакчадан Мадыга. Кокризар көчөсү десеңиздер, тактана немеден чыгат. Бул сырткы короого ажатканага, сыртта да ажаткана. Мына эшик дагы коюлуптур. Ичини ушул турушта эле сиздерге көрсөтүп берейин. Суу бар, свет келген. Азыркы учурда үйдүн сырты толук ремонт бүткөн. Бул сырткы эшик темир эшик, мына бурун эшик. Эшиктин жакшысы коюлуптур. Так, бисмилла деп киргенде бир бөлмө, 2 бөлмө, жуунуп тарануучу. Бул жагында биринен бирге кирмей 2 бөлмө бар экен. Андан бул жакта 1 бөлмө экен. Жалпысынан ошондо 4 ашкана менен 5 бөлмө болуп калат экен. Бул жагы мындай чакан дагы 1 бөлмө экен. Негизинен ремонт иши жүрүп аткан экен да, эми акча зарыл болгонуна байланыштуу сатып аткан учур экен. Бул жагында 1 бөлмө. Бул жагы детский бөлмө болуп калат экен. Терезелер пластик. Сыйра көрүп алыңыздар. Негизинен эшиктерди коюп, тагынактап сырдап, ичине ремонт иши бар экен. Ортоңку зал дагы кенен экен. Бул жагы болсо сыйлуу бөлмө, конок бөлмө болуп калат экен. Так, газоблоктон коюлуптур да бул жагы. Мынтип чырактардан бери орноткон экен. Негизинен иш ремонтту Кудай буйруса алсаңыз ремонт кыласыз, акчасы болсо $50,000 дейт. Сүйлөшүү жолдору бар дейт. Сүйлөшөсүздөр. Бул жагы болсо жуунуп тарануучу бөлмө. Айлана тегереген бир сыйра ремонттон өткөзүптүр. Ажатканада уюштуруп алсаңыздар болот. Бул жагы болсо ашкана болуп калат экен, ашкананын орду. Бул жагы чатыры бүтүптүр, мынакей үстүңкү чатыр. Газ дейт да, электрический. Кыскасы бул жагына алсаңыз сиз уюштурасыз. Бул жагында дагы 1 бөлмө. Негизинен потолоктордун иши жакшы эле кетип аткан экен. Электр чуалалары бүт тартылыптыр. Терезелерди айттым, эшиктер калыптыр. Сырткы эшиктер негизи мына коюлуптур бардыгы да. Акчасын айттым, $50,000. Сүйлөшүү жолдору бар. Байланышка чыгасыздар. Мады эми ошко жакын билесиздер, бүт тарабынан төп келишкен. Жакшы жер. Сизге буйрусун, сизге насип кылсын. Аракет кылып бөлүшүп коюңуздар. Мына үй сатам, чек сатам деген агачыларга биринчи KG YouTube каналыбыз 1,3 миллион, TikTok 0,5 миллион өттү, Instagram 0,5 миллионго жетти, экинчи Instagramыбыз 41 нерсе болуп калды. Актив жакшы, андыктан үй сатам, чек сатам дегендерге жардамга чыгабыз, бизнесин өнүктүрүүгө дагы. Достор, бул жагында мансардный экинчи этажга дагы 2 бөлмөгө даярдык көрүлгөн экен. Кудай буйруса сизге буйруп, сиз алып калсаңыз, мына бул жагына бүт эле мындай жылуулук менен камсыздалып, бул жагына терезе коюлган. Мына устундарга эле баягындай тосуп туруп, бул жагында эми терезе бар экен. 2 бөлмөгө ылайыкташыптыр. Негизинен бөлмө кенен болот экен. Терезелерди айттым. Астыңкы жылуулуктары мына. Кудай буйруса, сизге буйрусун, сизге насип кылсын. Негизинен сону кылып туруп салыптыр. Уютный, анан жылуу дагы болчудай. Мынакей үйдүн капталына суу компанияны уюштуруп коюптур. Демек, айлана тегеректе суу кенен болчудай. Бул үйдүн сырткы көрүнүшү мынакей. Ворота. Мына көчө Мадынын центрине чыгып кетет. Алайдан Чоңайдан түшүп келгенде, Мадынын центрдеги базарчыкты барыңыздар билесиздер. 160 бурулган жерден Алай тараптан келгенде оңго бурулуп, 1 3 километр ичкетке кирип келесиздер.
место положение агам таштап берет. Ал эми шаардан Оштон чыгып келгенде базарчыкке жетип эле 160 бурулган жерден солго бурулуп туруп түп түз бир 3 километр ичкертке кирип келесиздер. Место положение таштап берет деп айттым а.